Рахмат. Мен биздин элге жаман таң калам. Оригиналдуу элбиз, кыргыз эли. Шундай ырга ушунчалык кол чапкан элдин деле деңгээли. Силер деле болбой калыпсыңар да. Бирөө чыгат, мяу деп койсо деле деп берчидей болуп калыпсыңар да. Таң калдым. Папути кетип атып, популярный болгондор пайда болуп атат Бишкекте. Ынтымак паркына барып, күн болсо ырдап койсоңор болот, популярный болуп кетесиң. Бегимай деген кыз ырдады, чын талантына сөз жок, аны көрө албай аткан жерим жок. Бирок сонун ырдады, Россияга чейин барып ырдады, бирок англисче ырдады да. Мындай мен деле сөзүн билбейм, ушундай ырдады. Элдер батпай, тим эле тостоюп сөзмө сөз түшүнүп аткандай. Тим эле Саройдун салкын тоозун угуп аткандай мою уктугачы. Көрсө кыргыз эл чынында кыйын экен. Бардык нерсени жарым сөздөн түшүнөт экен да. Азымда ырлар деле адамдардын деңгээли мүнөзүнө жараша эле ыр чыгат экен, андан ашып деле кетпейт экен. Ырлар деле адамдарга окшош болот экен, мүнөздөрү окшош болот экен. Бекборбиев агабыздын жана Дүрүдүн деген ыры бар го. Ошону карасаңыз да ыр эмес эле мушташ, мындай байкап көрсөңүздөр мында. Тактачы жигит. Айтайын сенде бар бир сөз. Маңдайыңа келет, ошо уруштун жыты келет кадимкидей элечи. Мушташып кетейин деген ыр да. Анан жанагы догурунган адамдар болот го, бир нерсе сураса алмай сайын кетпеген. Ошондой да ыр бар, жана Алтынай Нарбаева эжебиз ырдайт го. Мейли жамгыр суудай төгүлсүн, мейли борон уруп чамынсын, күн сыяктуу күтүп турам өзүңдү, кетпейм жолукмайынча дейт. Датова догурунда те. Ырлар деле ушундай болуп кете берет. Өткөндө бир ыр уктум мындай, териштирген ыр экен да мындай. Ким сени мын чалдаган ким? Ал ким дейт айланай. Концерттейлер коркуп отурат дейт, көз тостоючу. Мен эмес дегендей бир болду. Да бир ыр популярный болду. Чын-чынын намынан нары не болорун ким билет? О, ким билет? Нар жагын действительно эч ким билбейт. Уккансыздар, ушул эле жерин билесиңер силер деле. Өздөрү билбейт анан элден сурап коет экен, кайрачы, ким билет деп. Мында ырлар деле ушундай кетип берет экен, заманга ылайыкташып, акырындан. Адам баласы көргөнүн эле ырдайт экен. Андан ашыкча эчтеке деле жаза албайт экен. Себеби жашоодо биз айтып келебиз го, адам бузулду деп баарыбыз сүйлөп калдык. Бирок мен да бузулуп кеттим деген бир да адам жок да. Анан демек ким бузулуп атат түшүнбөйсүң. Ырлар деле бузулду атат. Ошо ыр деле ушул көргөн эле, башка ашыкча деле эчтеке жок. Атай атабыз деле багаралап эле басып кетип аткан экен. Кетип атса бир булбул учуп кетти, пыр эткизип эле учуп кеткен экен. Чочуп кетип эле ырдап туруп, ой булбул кериле басып жүрөсүн эле. Ошо көрүп калып эле ырдап бериптир. Болбосо тур. Жеңи жок атабыз деле бир дүркүрөп агып аткан сууну көрүп калып, 7 күн, 7 түн ырдаптыр, аккан суу жөнүндө. Кийин Майрамбек агабыз ырдап калды. Аккан сум акпай калды, меникиндей арман барыбың ийди. Жеңи жок атабыздын убагында дүркүрөп агып аткан суу Майрамбек агабызга келгенде акпай калыптыр тугандар. Жок, таппай калыптыр, суу каякта депчи, ызы чолуп кетиптир. Көргөнүлөр да. Аксубай атабыз деле жайлоого кетип атып эле, эки жакты караса суу агып атыптыр. Көрүп калдылар деп айтыптыр. Ар тараптан куюлуп суулар акты, ой суулар акты, ашыгамын теменип чабдаратты деп эле. Минген чабдарат экен. Ал эми барып атабыз деле көргөнүн ырдаганда турабы? Бозуланды акшаткан, болор болбос башбакан ананай көрүп калган да? Болбосо эмне ырдамак эле. Ырлар деле ушу адамдардын эле жашоосунан алынып эле ошо көргөнүн эле ырдашат экен. Мына илгерки аталарыбыз отурат, сиздердин убагыңыздагы ырлар, мындай иштерман ырлар болгон экен да, мындай иштеп кеткен ырлар болгон экен. Жарышып жазда, күрөшүп күздө, элибиз эмгек менен эрденип күлгөндө эле иштеп эле ырдап кетишкен.
Сен жылқычы мен чабан қиқырып добушын салам, өлкөбүз үчүн иштейли да өркүндөбөссүң бул заман деп дагы иштеп кетишкен экен. Өткөндө бир уктум, ал иштегенди жөн эле коюңуз, ойгонбойт экен. Бири бар го, чаткалдын тоосун ашканда мен чатырдан уктап жатканда, бозойдун тоосун ашканда мен боз үйдө уктап жатканда, ой көлөкөлө уктап, капталда уктап, чалкада уктап, ойгонбойт вообще. Ойгото албайсың, кыйналасың ушунда. Да бир уктум, ал ушак экен. Эме дейт. Менин жаным Россияга кетти, ушак сөздөр кулагыма жетти, ал бирөөнү таап алды, дешти деп ойланайын, муну уккан киши ажырашып кетет. Мындай тарбиялаш керек да бул. Көрсө жашоодон не көрүп, не уга берсең деле, ошол адамга сиңе берет экен. Адам баласы мачалка сыяктуу эле болот экен. Не уксаң, ошол денеңе бүт сиңип, ошол нерселерди жазай баштайт экенсиң. Акыркы учурларда байкайсыздарбы, биз мындай көргөн нерселер үстүнө айталы, биз мындай шайыр, шаттуу нерселерди көрө албайбыз. Ыр уксак дагы мындай кайгылуу ыр угабыз. Мен сенден кетейинчи, барын алгалаганың берейинчи десе, апалар деле минтип эле айгалар кайка кетет, билбейм, мен жаштар го, эми келип кетип жүрө берет. Ушундай кайгылуу ырлар. Клиптерди көрсөңүз деле мындай ынтымактуу үй бүлө деп клип тартып коюп, бир ынтымактуу үй бүлө тартып койсоң эч ким ишемейт. Кайча мындай жок, азыр мындай жок дейт. Биздин клиптер сөзсүз бир башкача да, мындай машина менен келип атып, авария болуп кетип, ал больницага түшүп, анын бутун кесип койгон, анын аялы таштап кеткен, тиги аялына жини келип бут салдырып иштеп байып кетип, башка аялга үйлөнүп алган, таштап кеткен аялы бомуш болуп жалдырап келип калган кайра. Ушундай нерселерди көрөбүз, кайгырып тим эле кошо ошолор мененчи. Кино тартсак деле ошондой эле кайгылуу, күйөөсү соттолуп кеткен, 3 баласы менен бир келин калып кеткен, квартирада ээси убалап чыгып койгон, көчөдө алма сатып атат, бирөө тээп кеткен, чачырап кеткен, тере албай ыйлап атат, кошо отурасың ошол жерде ыйлап. Кайгылуу. Мурдакы кинолор деле болгон, мисалы үчүн мурда Брюс Ли жөнүндө кинолорду көрүп, Ван Дам жөнүндө кинолорду көрүп, ошолордон таасирленип, шпагатка отурабыз деп канчасы баса албай жүрдү. Кино экен да, мындай таасир бере берет экен. Титаник деген кино чыкканда, эркектин баардыгы жек болуп калды, чачты экиге бөлүп эле. Жарашкан деле, жарашпаган деле бөлүп алган баягы жерде. Тике өскөн чачтар бар, болбой эле уйпалап бөлүп алат. Ток тартып кеткен жектер жүрөт көчөдө кадимдей. Айылдын ичи полный жек, роза жок, роза. Султан Сулейман деген кино чыкты эле. Эркектин баары Султан Сулейман, эч ким сүмбүл болгусу келбейт, баары Сулейман. Аялдардын баардыгы күйрөм болуп алышкан. Болбосо экинчи аял күйрөмчү. Көрсө жашоодо эмне угуп, эмне көрсөк дагы жалаң гана жакшы нерселерди угуп, жакшы нерселерди көргөнгө аракет кылалы. Бар болуңуздар. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инден келди сунуштайбыз. Инден келди шыбаганда, эртемен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Майдандагы маңайдагыдай бир аз шаңдырап, кол чапкылдап турабыз. Жалган дүйнөнүн жаңылсаң жаман күйөсүң, кош сүйүү түссө башыңа, айткыла кимин сүйөсүң. Уйкалайт эки тарактан,
Күзөт жүрөк жарадан Көңүлүн кыя албадым Биринен бирин кызганам Билбеймин неге кызганам Жыргалга баттыммы, жаштыкта шаштыммы Азырган акылдан адашып калдыммы Же ушундай беле адамдын тагдыры Жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы Бул жалганда Бирисин кыялы бөлөк Бириси кызганып жүрөк Бириге албай оюбуз Болдуго жолубуз бөлөк Болдуго жолубуз бөлөк Жыргалга баттыммы, жаштыкта шаштыммы Азырган акылдан адашып калдыммы Же ушундай беле адамдын тагдыры Жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы Бул жалганда Жыргалга баттыммы, жаштыкта шаштыммы Азырган акылдан адашып калдыммы Же ушундай беле адамдын тагдыры Жараткан маңдайга жазылган жазыгыбы Жыргалга баттыммы, жаштыкта шаштыммы Азырган акылдан адашып калдыммы Же ушундай